Ден соолук болбосо сиздер элдерди дагы дарылоого салыңыздар. Мындай Заңгыраган имарат, кас катары тизилген акалатчандар жана жагымдуу маанай. Чакырылган коноктор салтанаттуу түрдө кысыл тасма кесип, Сокул районунун жалпы дарыгерлер практика борборунун жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды. يعني ما ضروري يدخل كل مرة إلى الداخل. Алгач жергиликтүү жетекчилер жана эл өкүлдөрү мекеме менен таанышып чыгышты. 20 орундуу жаңы имарат заманбап шартта баардык талаптарга жооп бергидей салынган. Курулуш иштери өткөн жылдын июль айында башталып, 1 жыл 2 ай ичинде бүткөрүлдү. Бул жерде 20 керебет жайланышкан, 6 палата. Ар бир палатада кондиционерлер, жаңы заманбап типтеги салынган. Андан бөлөк дагы эң жакшы нерсебиз бул жерге ар бир палатага жанагындай видео звонок коюлган. Мисалы үчүн больной капельницасы бүтүп баратса же болбосо врач керек болсо кнопканы басып коет. Ал кнопка централизованно дарыгердин бөлмөсүндө угулат. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн эски имараты 1949-жылы курулуп, эч кандай шарт болгон эмес. Эми болсо ал күндөр артта калды. Жаңы имаратта бейтаптар менен бирге кызматкерлер үчүн да зарыл шарттар каралган. Тагыраагы 6 палатада тең, сырттан кирүүгө өзүнчө эшик бар. Өзүнчө боксированный палаталар болуш керек эле. Эски имаратта болгону 2 полубокс болгон. Бул жакта ар бир палата боксированный болуп атат. Ар бир палатада өзүнчө кирүү эшиктер, чыгуу эшиктер, ванна, туалет, жуунуп тазаланып турган өзүнчө шкаф, бүт условиялар менен. Жалпысынан жаңы имараттын курулушун аяктоого 17 миллион сом зарпталган. Долбоорду ишке ашырууга толугу менен Күбейт өлкөсүнүн жараны дөмөрчүлүк кылган. Иш-чаранын жүрүшүндө имаратты тургузууга салым кошкондорго ыраазычылык кагаздары дагы тапшырылды. Сары Жөнчүйдө акыркы жылдары саламаттык сактоо тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле 6 медициналык мекеме пайдаланууга берилген. Чүй область боюнча быйыл 9 айдын ичинде 6 саламаттык сактоо уюмдары ишке берилди. Ошондой эле жылдын аягына чейин 7 саламаттык сактоо уюмдары пландаштырылды. Ишке берилген алдында эң негизгиси биздин жарандарга сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүү максатында. Салтанаттуу иш-чаранын соңунда келген коноктор мекеменин короосуна баг олтургузушту. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.